Жоолук боюнча четкий мотивация берип койгончтур. Четкий мотивация. Азыр салынбасаң кийин салынасың. Четкий мотивация болдубу? Азыр салынбасаң кийин салынасың. Бул аябай жаман сөз. Мен аз айткан аябай жаман сөз. Чын-чынына келгендечи. Кээ бирлериңер мындай жакшылап ойлонуп көрсөңүздөр, мен өз адатымда жоолук салынбай жүргөн аялды осуждать этип турган нерсем жок. Менде. Бирок мен муну күнөө экенин билем. Бирок мен сиздин жүрөгүңүздө ыйманыңыздын даражасын пока билбейм. Мен Кудай эмесмин. Ошол себептен ар бириңердин өз эркиңер. Кааласаңар тозокко түшөсүңөр, кааласаңар бейишке киресиңер. Азыр салынбайсыңар, бирок любой молдо жаназа окурда пешениңе салат. Бул чоң коркунучтуу нерсе мен үчүнчү. Анткени мен 1000 деген, мен 100 эмес, 10.000 деген жаназа окуган кишимин. Ошол жерде субханалла ыйлабаган убактым калган эмес. Мен Алладан көп сурайт элем, "Я Алла, ушул жоолук салынбай кеткен аялды кечир. Сен кечирбесең, райым албасаң, мен эчтеке кыла албайм" деп, ушу аялдын дуасынан жаңылып калбайын деп жаназа окуйм мен. Аялдарга негизи мындай бул өтө эле жеңил эле нерсе болчу. Бирок өзүңөр оордотуп алдыңар. Чачыңарды бир эле кишиге көрсөтүш керек болчу. Силер азыр 1000 кишиге көрсөтүшүңөр керек. Ан үчүн силер жанакыга барышыңар керек, пис дагы бирдемке дагы боёшуң керек, аны бир эле кишиге кылышыңар керек болчу. Проблема ушул болду. Бир эле кишиге көрсөтүш керек болчу. Силер аз болсо 1000 деген адамга көрсөтүңөр келбей. Эгерде менин темам ала турган болсом, бардык көздөр, бардык жиндер, бардык сыйкырлар, бардык тең ошо аялдын чач аркылуу болот. 100-гө 100. 100%. Ошол себептен субханалла аялдын жабынып жүргөнү бул анын бактысы. Жабылган бул бактысыз аял деп айта албайм. Бирок эртең бактылууларды көрүп өкүнө турган